Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Bugünkü sabahımızın teması balık başынан sasıydı. Bul makal, bul nakıl gep ezelten beri gele jatadi. Bir uçurda Abdülmalik ibn Marwan halife özünün can jokörlörü menen, jardamçılары menen өлkөнү түрө кыдырып, алардын жашоолорунан кабар алып базар аралады. Базардын бардык булуң буруштарын кыдырып келе жатып, балык саткан катарга кирип калды. Абдулмалик ибн Марван бир балык сатуучунун алдына келип, анын сатып жаткан балыгын башынан кармап туруп, өйдө көтөрүп куйрук жагын жыттай баштады. Жардамчылардын бирөөсү Абдулмалик ибн Марванга акырын келип кулагына: "Халифам, балык куйругунан эмес, башынан сасыйт. Башынан, башын жыттаң. Балыктын жаңы эскилигин башынан билсе болот. Анын бакалоорун ача салса, кызарып турса, ичи жаңы болот. Былжырап, күрөң тартып, кызылдык өң жок боло турган болсо, демек анда ал эски экени билинет. Баш жагынан жыттаң, баш жагын караң" деди. Абдулмалик ибн Марван: "Билем. Ой, билем мен балыктын башынан сасышын. Бирок ошол балыктын башындагы бузулгандыгы, сасыгы иригендиги кана куйругуна жеттиби же жетпедиби? Жеттиби же жете элекпи деп куйругун жыттап атпаймынбы? Мага окшош, силерге окшош жетекчилердин шалакылыгынан кайдыгерлик, чектен ашуу, тартип бузуу, ыймандан куржалак калуу жаштарга жетип калбады экен деп силерге сабак берүү максатта мен балыктын куйругун жыттадым. Акылыңарга келгиле. Эсиңердин барында этеңерди жапкыла. Келечек муңуна биз үлгү болобуз. Биз сасый турган болсок, биздин куйругубуз ушул келечек муун булар сасып кетет. Андыктан кагылайын журт, айнанайын, ага ини, эже карындаш, сүйүктүү бир туугандар. Bir uç partiyanın liderlerin erişip çıkıp, ömrüңөрдөн, den soluğunlardan acırap kalbağıla. Alar sasıy başladı. Alar өлkөнүн önügüşü üçün emez, jeke kızıkçılığın aldığa koyup, piket uyuşturup atadı. Siz bolso, arkandı uzun taştap, өлkөнүн bütündügü üçün Allah'tan tınçtık surap үйüңüzde olturun. Келиңиz, барыбыз үчүн өлкөнүн бүтүндүгү кымбат. Тынчтык деген рызкыны, тынчтык деген байлыкты өлкөсүнөн куулуп чыгып кеткендер. Өлкөсүнө бомба түшүп, жер менен жексен болуп, тыптыйпыл болуп, шаар эмнекен, айыл эмнекенин билинбей калган өлкөнүн жарандары азыр билип отурат. Келгиле, бизге Аллах Таала тынчтык деген niyamat, байлык, рызкы берди. Ошону сактап калалы, бөлүндүрбөй. Андыктан дагы бир жакшы кеп бар. İza kana rabbul beyti bid-daff darib, fa shaymatu ahli al-beyti kulluhum ar-raqsu. Эгерде үй ээси домбырачы болсо, анда калган мүчөлөрүнүн бүт баары бийчи болбой анан эмне болот деген накыл кеп бар. Partiyanın жетекчилери жеке өзүнүн кызыкчылыгын алдына коюп жаткан болсо, аны ээрчигендер эмне ушунчалык эле мыкты таква дейсиңерби? Куд ошол жетекчиси сыяктуу жеке кызыкчылыгын алдына коюп чыккандар болуп калып атат. Андыктан келгиле, дагы бир жолу, бир силкинели дагы, мен эмне кылып атам? Мен кимди ээрчип атам? Мен Аллахтын сөзү болгон Кур'анды, пайгамбардын сөзү болгон сунна хадисти ээрчишим керек болчу да деп кайткылачы бир силкинип. Кагылайындар, бизге тынчтык керек. Бешиктеги наристенин ыйын эмес, анын каткырган, кыткылыктаган үнүн угалычы. Үйлөнгөн эки жаштын кабагынан кар жаадыртпай, алардын кол кармашып, ынтымакта бактылуу жашап жаткан өңүн көрөлүчү. Kollarına bırış tırış girse dağı kaltırap, gözünden ıldığı жаш агызып,
emne olup ketdi eken uuldarım, emne olup ketdi eken keçe ayantqa ketdile dep apalarыбызды ыйлатпай, аларды сүйүнтүп bir kuvandıralaç. Kelgile, kaytkıla kagılayınlar. Biz üçün tınçlık gerek.